Адамзатка аба сыяктуу эле зарыл болгон жаратылыш ресурслар болот. Бирок анын жоктугу 1 мүнөттөн аз убакытта адам үчүн чечилгис проблема болуп кала турган сыяктуу анын өзүнөн башка ресурс болбосо керек. Аба жаныбарлар менен өсмүктөрдүн жашоо тиричилигин түзөт. Аба ырайынын алмашуусу, үн толкундарынын кыймылдары жана таштын өзгөрүшү үчүн да жооп берет. Мындай мисалдарды чексиз уланта берсе болот. Жыйынтыгы бирөө. Суусуз сыяктуу эле абасыз да жердеги жашоо мүмкүн эмес. Жер бетиндеги таза атмосфералык абанын төмөндөгүдө химиялык курамы бар. Кычкылтек 21%, көмүр кислотасы 3'дөн 4'кө чейин пайыз, азот 78%, аргон, гелий, криптон жана башкалар 1%га чейин. Абанын курамынын өзгөрүүлөрү көбүнчөсү абага ар кандай чыгарып салуулардын эсебинен жүрөт. Планетанын булгануусунда вулкандардын чыгарып салуулары, чөлдөрдүн чаңдуу бурганактары, топурактын эрозиясы таасир этет. Бирок атмосфералык абанын булгануусунда аз эмес салымды өнөр жай ишканаларынын жана транспорттун иши кошот. Аларга биргелешип жыл сайын абага миллиард тоннадан ашуун катуу жана газ түрүндөгү бөлүктөрдү чыгарышат. Кумтөр Алтын кен региону ири өнөр жай өндүрүшүнүн өнүктүрүү бул анын сыймыгы да, анын кыйынчылыгы да. Кумдук уюмдардын өкүлдөрү массалык маалымат каражаттарда бир нече жолу кен ишканасынын өндүрүштүк ишмердүүлүгү жакын жайгашкан мөңгүлөрдүн катуу чаңдашына, алардын чагылдыруу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө жана анын натыйжасында алардын ээрүүсүнүн күчөшүнө алып келет дегенде маанидеги маселени көтөрүшкөн. Ушуга байланыштуу алтын өндүрүүчү компания тарабынан кендин аймагындагы 3 ири мөңгүгө изилдөө жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алган. Мөңгүлөрдүн учурдагы абалы жана өндүрүштүн аларга таасири изилденген. Окумуштуулар ишке 1998-жылы эле киришкен. Изилдөөлөр бир нече багытта жүргүзүлдү. Экологдор абадагы чаңдын курамын, мөңгүнүн бетиндеги жана муздун катмарындагы чаңдын бөлүкчөлөрүнүн санын анықташты. Ал эми геологдор мөңгүлөрдүн чектеринин үстүңкү бетинин жана көлөмүнүн өзгөрүүлөрүн аныкташты. Эксперимент дээрлик 10 жылга созулду. Андан соң алынган маалыматтарды салыштыруу менен эксперттер тоо кен иштерин өзү мөңгүлөргө дээрлик таасир этпегенин аныкташты. Кеп кезеги келгенде айта кетсек, өткөн кылымдын 70-жылдары эле активдүү башталган эрүү процесси тоо кен иштетүүлөрү менен эмес, а мөңгүлөрдүн табигый пульсациясы менен климаттын глобалдуу жылышы менен байланышканын ишенимдүү билдире алышты. Ошентсе да кен ишканасы районундагы атмосферанын чаңдалуу деңгээлине катуу мониторинг бүгүнкү күндө да улантылууда. Бул металл бал чилекке окшогон предмет иш жүзүндө атмосфералык абадагы чаңдын санын өлчөө үчүн заманбап прибор. Ушундай дагы алтын бал чилек кен ишканасынын ар кайсы точкаларында орнотулган. Мисалы биздики жер астындагы шахтага кире бериште турат. Анда геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүүдө, демек чаң болушу мүмкүн. Бал чилектин уячасына экологдор атайын кебес кагаз фильтр орнотушат. Прибордун насоосу ал аркылуу куурчап турган абаны кубалайт. Мында чаңдын бөлүкчөлөрү фильтрдин бетине отуруп калышат. На 24 часа ставить. 24 саатка коебуз жана кийинки күн алабыз. Мына бул фильтрди кийин лабораторияга алабыз жана суткадан кийин салмагын тартабыз. Койгонго чейин жана андан кийин да тартабыз. Это до взвешивания, потом после взвешивания. Таза жана иштетилген фильтрдин ортосундагы салмактын айырмасын билүү жана абанын температурасын, атмосфералык басымы жана башкаларды эске алуу менен адистер абадагы чаңдын санын жеңил эле эсептей алышат. Бул изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жаткан 12 жыл аралыгында ал жол берилген чектеги концентрациянын маанилеринен дээрлик ашкан эмес. Техногендик фактор бар, бирок ал олуттуу эмес деген корутунду бүгүн көп жылдык изилдөөлөр менен бекемделген. Чаңдын курамын изилдөө менен окумуштуулар кызыктуу тыянакка киришти. Анын көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү эмес. Бөлүкчөлөрдүн геологиялык курамы алардын мекени Борбордук Азиянын чөлдөрү, мисалы Такламакан экенин айтып турат. Демек жыл сайын чоң бурганактары ал жактан Тянь-Шаньга жүздөгөн тонна топурак чаңын алып келет. Мөңгүлөрдө айдоо жерлерден жана туура эмес пайдалануудан улам эрозияга тушуккан бийик тоолуу жайыттардан да чаңдар чөт. Бул таң калыштуу эмес. Жада калса үйдү жиноо менен силер гүлдүн чаңдарына жана жерден тышкарыдан келген чаңдарга чейинки планетадагы болгон баардык түрлөрдү таба аласыздар. Не только вот для этих ледников, но и для других ледников Тянь-Шаня. Бул мөңгүлөр үчүн эле эмес, Тянь-Шандын башка мөңгүлөрү үчүн да жайыттардын деградациясынан улам чаңдардын каптоосу мүнөздүү. Жайыттардын деградациясы ашыкча мал жаюудан, айрым учурларда жаан-чачындардын азаюусунан улам болууда. Мына ошондуктан мөңгүлөрдүн абалынын начарлоосу жалпысынан адам факторунан келип чыккан. В целом, вот, ухудшение состояния ледников,
оно вызвано вот человеческой деятельностью. Кумтөрдөгү чаңдуулук экологиялык нормалардан ашпаса да, чаң менен күрөшүү зарыл жана кыш мезгилинде да, жылдын жылуу мезгилинде да кен ишканасындагы жолдорго күнүнө бир нече жолу суу аралашмасы чачылат. Айрым участоктарда кыртыш жолдорду кыпындыларды бириктирген атайын состав менен капташат. Адам организми чаңга каршы турууга жөндөмдүү. Биздин дем алуу жолдорубуздун чел кабыктары дем алуу үчүн арналган абанын эң ишенимдүү фильтрлери, тазалагычтары болуп саналат. Бирок көпчүлүк учурда чаңдын концентрациясы нормадан ашканда организм кээде чыдабай калышы мүмкүн. Анын үстүнө кремний бар чаңдын бөлүкчөлөрү коркунучтуу ооруну, өпкөнүн силикозун жаратышы мүмкүн. Мына ошондуктан кумтөрдө абанын сапатынын мониторинги менен экологдор гана эмес, ошондой эле эмгекти коргоо боюнча адистер да алектенишет. Эмне менен дем алып жатканын ар бир эле кызматкер түшүнө алат. Бул үчүн ага кичинекей компрессор кийгизип коюшат. Азыр бул операцияны майлоочу жабдуунун операторуна жүргүзүп жатышат. Эксперименттин таза болушу үчүн аба алуучу түтүктү ооздун тушуна бекитишет. Компрессор биз сырттан көргөн чоң аба тактоочу сыяктуу эле принцип менен иштейт. Чаңдалуу деңгээлинде жана жаңы иштеп бүткөн фильтрдин ортосундагы салмактын айырмасы боюнча эсептешет. Мындай изилдөөлөр үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. А нормадан ар бир жада калса минималдууда четтөө ишканада өзгөчө окуя катарында бааланат жана чаңдоонун себеби четтетилмейинче бул участокто иштер улантылбайт. Датчики специально перед тем, как поставить данные насосы. Датчиктер, алар насостор деп аталышат. Defender прибору менен калибрлөөдөн өтүшөт. Баштапкы натыйжа атайын бланкка киргизилет. Андан кийин 8 сааттык үлгү алуудан соң кайрадан Defender калибрлөөдөн өтөт. Акыркы натыйжалар жазылат. Баштапкы жана акыркы натыйжалардан орточо натыйжа алынат. Ал Кара-Балтага жана Канадага адистештирилген лабораторияларга жөнөтүлөт. Результатов и конечный результат берется средний результат, который отправляется к Кара-Балту и в Америку, да, в специализированную лабораторию. Майдалоочунун иштөөчүлөрүнөн айырмаланып, алтын ылгоочу фабриканын кызматкерлери эмне менен дем алып жатышкандыгын пайыздык атышта билишет. Өндүрүштө колдонулуучу коркунучтуу реагенттердин концентрациясында күнү-түнү бою контроль автоматикада. Ошону менен бир убакта эле бир нече бөлүмдөрдүн адистери, экологдор, химиктер, коопсуздук техника боюнча инженерлер да тарабынан жүргүзүлөт. Изменится цвет фильтра. Фильтрдин өңү кочкул кызылга өзгөрөт. Мында фильтрде эч кандай өзгөрүү жок. Мындай өлчөөлөр жабык жайларда адамдар ишке киришээрдин алдында сөзсүз жүргүзүлөт. Мисалы азыр эмгекти коргоо бөлүмүнүн инженери чоң идиштеги кычкылтектин санын өлчөөдө. Эгерде Канжарбек Урумов уруксат берсе, ага андан соң ширетүүчүлөр түшүшөт. В данный момент, значит, показывает 27. Азыр кычкылтек 20,7% көрсөтүп турат, а норма 20,9%. А норма какая у кислорода? 29, то есть 20,9. Бирок адамдар негизи автоматиканы кайталашат. Муна бул түтүктөрдүн лабиринттериндеги анча байкалбаган прибор жогорку тактыктагы газоанализатор. Анын электрондук муруну айланадагы абанын эң кичинекей өзгөрүүсүн да билүүгө жөндөмдүү. Мындай приборлор бүтүндөй өндүрүштүк циклды контролдоп турушат. Кумтөрдө алтын майда дисперстүү. Башкача айтканда баалуу металл эң майда кыпынчалар түрүндө башка химиялык элементтер жана кыртыш менен аралашкан. Алардын молекулаларын бөлүп алуу үчүн цианидтерди колдонушат. Бул технология илгери эле иштелип чыккан жана дүйнө жүзүндө бардык жерлерде колдонулат. Анын касиети ушунда, ал алтынды жана башка металлдарды өзүнө алат, бирок алтынды башка аралашмалардан бөлөт. Бизде бул жерде негизинен ферриттик алтын, күкүрттүн темиринин жана алтындын өзүнүн бирикмеси. Железо, серы и само золото. Цианид бул сенил кислотасынын тузу. Анын булары менен чоң концентрацияда дем алганда тезинен өлүмгө алып келиши мүмкүн. Мына ошондуктан өндүрүштүк процесстин өзү цианиддин иондорунун суюк абалдан газ түрүндөгүсүнө өтүүсүнө жол бербегендей түрдө түзүлгөн. Бул үчүн биз анын бар экендигин жарнамадан улам баарыбыз билген pH балансына, кислота менен щелочтун катышына көз салуу менен химик технологдор жооп беришет. Мы специально берем очень большое. Биз бардык цианид эриген абалда болуусун жана газ түрүнө өтүп кетпөөсүн камсыз кылуу үчүн атайын pHтын чоң маанисин алабыз. Мен айтканымдай 10,5 же 11. Перейти в газообразный.
суутек көрсөткүчүнүн ушундай эле контролу өнөр жай калдыктарын сактоочу жайда да жүргүзүлөт. Мына ошондуктан абада синил кислотасынын эң кичинекей да болсо бар экендигин аныктоочу прибор нолду көрсөтүп турат. Эриген цианиттер бууланышпайт. У самого рудника существует система контроля. Это Кен ишканасынын өзүндө контроль системасы, үлгүлөрдү алуу системасы бар. А калдыктарга келсек, ырас аларда кийин иштетүү өтө пайдалуу болгон көптөгөн компоненттер бар. Алардын арасында ар кандай сейрек металлдар жана башка ар кандай кошулмалар жана элементтер бар. Албетте калдыктарды байытылган туунду руда катарында кароого болот жана аларды андан ары пайдаланууга мүмкүн. Ал эми дамбада калдыктарды сактоочу жайда өзүнөн өзү эле экологиялык коркунуч жаратпайт. Конечно, хвосты можно рассматривать как вот такую вторичную руду, уже достаточно так как бы обогащенную, и ее можно в дальнейшем использовать для того, чтобы получать, ну, как бы дополнительную прибыль. Но вот экологическую опасность сама по себе вот дамба, сами по себе вот этих само по себе хвостохранилища, они не представляют. Кээде Кумтөр кенинин территориясына учуп келип калышкан жапайы өрдөктөр анда тунган суу топтолгон калдыктарды сактоочу жайдын көлмөсүнө көп учурда эс алышат. Ал курчап турган абадан алдаганча жылуу жана куштар анда жылынышат. Экологдор үчүн бул калдыктар анчалык коркунучтуу эмес экендигинин дагы бир көрсөткүчү. Себеби жаныбарлардын организми жада калса эң так өлчөөчү приборлордон жакшы иштейт эмеспи. 1996 жылдан баштап кенде радиациянын деңгээли мониторинги программасы иштөөдө. Радиациялык фон жумасына бир жолу кен ишканасынын 12 участогунда өлчөнөт. Жалпысына мында радиациянын орточо деңгээли саатына 17 микрорентген. Болжол менен Бишкек шаарындагыдай жана Кыргызстан боюнча орточо чоңдуктагыдан төмөн. У нас вот молодых людей, дети рождаются. Биздин жаштар балалуу болушууда. Баарыбыз адаттагыдай жашоодобуз. Сиздер көрбөдүңүздөрбү? Биз жаңы пульпа бар чаканын үстүнөн да радиацияны өлчөдүк. Сейчас отобрана пульпа, свежая пульпа, вы видели. И что касается вот разговоров о том, что там, значит, высокая радиоактивность вообще на Кумторе. Кумтөрдө радиация жогору, ал рудадан алтын эмес, уран дагы алынат экен деген сөздөргө кайрылсак, алар жөн гана эмиштер. Себеби мына бул бардык өлчөөлөр Кумтөрдүн территориясындагы фондук радиоактивдүү нурдануу республика боюнча орточодон да төмөн экендигин көрсөттү. Фоновое радиоактивное излучение на территории Кумтора ниже даже, чем в среднем по республике. Кумтөр компаниясынын корпоративдик саясаты ар бир адам өз ичинде эколог болууга тийиш деген идеянын айланасында түзүлгөн. Башкача айтканда, ар бир адам жашоосунун заманбап стили, курчап турган чөрөгө сарамжал мамилесиз, адам менен жаратылыштын жаны биргейлигин калыптандыруусуз мүмкүн эместигин түшүнүүсү керек. Аба 4 күчтүн эң табышмактуусу. Ал өзү жараткан мираждар сыяктуу эле өзгөргүч жана туруксуз. Сууга окшоп бул күч да алыскы аралыкта маалыматтарды, эмоцияларды, жада калса ойлорду да берүүгө жөндөмдүү. Аба бул үн, аба бул кычкылтек. Ар бир жолу дем алганда биз мүмкүн планетабыздын Сахаранын кургак чөлүнөн баштап Амазонканын жаандуу токойлоруна чейин болуп келген аба менен дем алгандарбыз. Бирок бүгүн дүйнөдө ар бир 4-чү адам ден соолугу үчүн зыяндуу аба менен дем алат. Бул проблеманы эки жол менен чечүүгө болот. Өнөр жайдан баш тартып жана орто кылымга кайрылуу, жана реалдуусу эмгекти жана курчап турган чөйрөнү коргоо нормаларын бекем сактоо.